Студент Касымбек кызы Алия. Мугалим Тажибаева Гүлзар. Тема Ош Куук алаңы 1990 жыл. Ош Куук алаңы 1990 жыл. Республикада топтогон социалдык маселелердин өз убагында чечилбей келишинен улам чыккан, кан төгүлүүгө чейин жеткен улуттар аралык кагылышуу. 1990 жылдын июндун алгачкы күндөрү тымызын Ош окуясы уюштурулуп, кыргыз жана өзбек калктарынын кагылышуусу Ош шаары, өзгө шаарларында, алардын жака белинде жана башка жерлерде болуп өттү. Апрель-май айларында Ош шаарында жашаган кыргыз жаштары үй сатып алуу үчүн жер сурап бийликтегилерге кайрылышат. Бирок облустук жетекчилер аны оң жакка чечип бере алган эмес. Качан гана жаштардын талаптары күчөй баштаганда, аларга Ош шаарындагы өзбек диаспорасы жашаган аймактан жер беришет. Үйсүз кыргыз жаштарынын Оштун тегерегинен жер алып, үй куруу аракеттери айрым өзбек улутундагы автономия суроого ниеттенген жикши экстремисттер тарабынан каршы кабыл алынып, чакан топтордун өз ара чарпышуусу улуттар аралык араздашууга чейин көтөрүлүп чыкты. Натыйжада элдин ортосунда кандуу кагылышуу чыгып, элчиликке Москва кийлигишип, атайын даярдыктан өткөн аскерлер, тажрыйбага ээ аскерлер киргизилген. Июндун башында түштүк Кыргызстандын Ош, Өзгөн сыяктуу айрым аймактарында, 7-июнда Фрунзеде коменданттык саат киргизилди. Элдик акыл-эс бат эле бул чыр-чатак чыгарууга багытталган окуяларга чек коюуга жетишти. Кыргыз өзбек тарыхый боордоштугу 200дөн ашуун кишинин өмүрүн алган. Бул сыноого туруштук бере алды. Эки эл ынтымакка келди. Кыргызстандын демократиялык кыймылы муунтуу үчүн Ош окуясын пайдалуу аракети менен майнапсыз аяктаган. Жана ошол күндөн тартып кыргыз мамлекети өз алдынча эч кандай уруш-талашсыз жашай башташты жана Ош шаары ошол жылдан бери азыркы жылга чейин жакшы өнүктү. Студент Касымбек кызы Алия.